Дүйнөлүк коомчулук байкап турат. Биз азыр Кыргызстан мамлекети эң биринчи кезекте мурунку кылмыш өлкөлөрү жана коңшу мамлекеттер түзгөн коомдук эл аралык уюмдарда мүчөбүз да. Ошол аскердик, мисалы үчүн УДКБ, ШОС булардын реакциясын карап турат коомчулук. Ошонун ичинде ал эми Евросоюз, батыш өлкөлөрү дагы байкап ушу кечеги тажик тараптын өзүнүн жана регулярдуу армиясы менен кирип тыныч жаткан карапайым элди аткылаганы ошондой пикирлерди жаратты да. Болбосо алгач алар маалыматтык согуш жагынан ар түрдүү маалыматтар жөнөтүп, өздөрү тажиктер кол салганына карабай, бизди агрессор кылып көрсөтүүгө аракет кылышты да. Алгач ошон үчүн дүйнөлүк коомчулук бир аз түшүнбөй турду көпкө чейин. Анан бара-бара маалыматтар тарай баштагандан кийин, анан жанагындай кыргыз тарап өзүнүн толеранттуулугун көрсөттү деп атат. Себеби баардыгы күтүп турушкан, азыр тажиктерге теңелип биздики да кырылышып жатып калабыз, ал жерге барып кырылышып жатып калабыз деп. Биз дагы кыргыз тараптагы жанагы карапайым тажиктин карапайым элдерин аткылап, куугулап, үйлөрүн өрттөп кирет деген ойлор болгон да.